بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, бүгүнкү жума хутбасынын темасы берешендик, жоомарттык жөнүндө. Чын эле ушул жоомарттык, берешендик өзү кандай мүнөз, анан кандай сыпат дегиле, ал өзү кандай сапат. Берешендик түргө бөлүнөт. Жалпысынан Аллах өз аятында сауду биллах الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar soruştu. Ey Allah'ın elçisi, beyiş jönündө aytıp bizdi kızıktırasız. Tozok jönündө aytıp bizdi eskertesiz. Ушул siz bizdi kızıktırıp atkan beyişke özü kimler kiret? Barбы, мунулар, тигилер деген мындай bir өзүнчө bir этаптары барбы? Кандай адамдар кирет? Allah sahabalardan bergen surosuna Peygamberga жооп kılıp şul ayat düşürdü. Estağfirullah. الذين يؤمنون بالغيب. Beyişke gire turgan adamların bir sıfatı şul. الذين يؤمنون بالغيب. Közü körböse de gayipka işenet. Allah'tan bir jana bar ekenine iman keltirebiz. Perişteler iman keltirebiz. Beyişke, tozoko alardın bar ekenine iman keltirebiz. Uşul gayipka iman keltirgenler beyişke giret. Bul birinci etabı dedi. Gayipka iman keltirgenden keyin emne kılış gerek dese وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ namaz turguzganlar. Demek namaz turguzgan insandan gayipka işenespi deseniz elhamdülillah, elbette işenem. Gayipka işenүүнүн özü al imandan emespi dep жооп берет. Namaz okuvagan insanга бейиш жана тозок жөнүндө сүйлөсөңүз ага оор келет. Анткени ал намазды тургуза элек. Макул, я Расулаллах. Гайыпка иман келтирди дейле. Намазды тургузду, намаз окуду эмес, намазды тургузду. Барбы дагы шундай бир этап менен? Бар. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Sadaqallahul azim. Allah aytты, men bergen ырыскыдан өзгөлөргө бөлүшүп, башка бирөөлөргө дагы жоомарттык кылгандар, алар бейишке кирет. Мына бейишке кире турган адамдардын бир сыпаты ал жоомарттык, берешендик. Карабайсызбы? Allah ушул аяттын этегирегинде дагырагы Бакара сүрөсүнүн 5-ayatында Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Алар өз Раббисинен ыйгарылып бериле турган эң мыкты, бекем, туура түз хидаятта гана жашайт. Аларды эч ким азгырып, адаштырып да кете албайт. Канчалык оюн зоок болбосун, канчалык жалтырак жултурак болбосун, дегенси кандай эле байлык болбосун, алар эч качан азгырылбайт. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Мына ушулар, нагыз ушулар тозоктон кутулуп бейишке кирүүчүлөр деп Аллах 5-ayatка чейин жалаң бейишке кирүүчүлөрдүн сыпатын айтып келип,
5-аятын аягында ушулар бейишке кирет, ушулар тозоктон кутулат. Эгерде ушул катар жипке тизилген мончоктогу аяттарга эле окшошуп жашай турган болсо, мончоктогу жипке тизилген мончоктой болуп эле. Биринин артынан экинчисин жасап келип, баарын текши жасап, анан жашай турган болсо, хумул муфлихун, алар кыяматта бейишке кирүүчүлөр. Сиз бейишке кирүүчү. Эми жомарттык десе, көпчүлүк адам чөнтөккө келип такалганын байкайсыз да. Берешендик, жомарттык. Жомарттык аябай көп баскычта. Жомарттыктын эң мыктысы ал Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам тасаддак вабда би нафсик. Кайрымдуулук кыл, жомарттык кыл. Бирок жомарттыкты эң алгач өзүңдөн башта. Өзүң жакшынакай таза кийин. Тамактын эң мыктысын же. Китептин эң жакшынакай жугумдуусун оку. Орундун эң таза жерине отур. Мына бул сиздин өзүңүзгө кылган берешендигиңиз ушул. Андан кийин өзүңүздүн жубайыңызга, өзүңүздүн уулуңуз, кызыңызга, ата-энеңизге, бир туугандарыңызга кылган кайрымдуулугуңуз бул берешендиктин биринчи сап башында турганы. Артып калса, дос жарыңызга, кошунага, тууган урукка, анан тилемчиге, анан жарды кедей, албетте жетим караңыз. Кайрымдуулук десе баягы эле капчыкка. Жок, кайрымдуулук сиздин убагыңыз. Бош убактыңызды сарамжалдуу пайдалансаңыз, демек сиз жомартсыз. Кимдир бирөө бир маселени, бир суроону берип түшүндүрүп коюңузчу десе, ошого кунт коюп, жакшынакай кылып жооп берип коюшуңуз өзү сиздин жомарттыгыңызды далилдеп турат. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам жомарттык ал эң мыкты Аллахка жаккан эң мыкты сапат экендигин далилдеп мынтип айтты. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: Инна сахия карибун мин Аллах. Жомарт инсан өзү ал Аллахка жакын болот. Аллахка жакын. Карибун минан нас, адамдарга да жакын. Бизде токоштуу бала сүймөнчүктүү деп, кимге кандай жакшы мамиле кылсаңыз, элдин жүрөгүнөн түнөк аласыз. Ахсин илан нас тастабид кулубахум. Адамдарга жакшылык кыла бериң. Адамдарга жакшылык кыла бериңиз. Алардын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алып каласыз. Демек сиз эң мыкты орундасыз. Карибун минал жанна. Жомарт жана жомарттык ал Аллахка жакын, адамдарга жакын. А эң негизгиси дагы эмнеге жакын десе, карибун минал жанна, бейишке жакын. Жомарттык ал бейиштеги бир дарак. Жомарт деген дарак бар. Ким жомарттык эле кыла турган болсо бул дүйнөдө, демек ал бейиштеги жомарттык дарагынын бир бутагын кармаптыр. Ал ошол бутакты шакты кармаган боюнча бейишке кирип кетет деген. А жомарттык эмнеден алыс өзү? Баидун минан нар. Эң негизгиси дене оорутуучу катуу азабы бар. Шайтан алейхи лаънанын түпкү мекени болгон тозоктон алыс. Кандай сонун керемет сыпаты. Ва иннал бахил, эми сараңчы, сараң инсан. Жана анын сараңдыгы. Баидун мин Аллах. Аллахтан аябай алыс, узак. Баидун минан нас. Адамдардан таптакыр алыс. Баидун минал жанна. Бейиштен да аябай алыс ал. Карибун минан нар. Эң негизги жакындыгы ал тозокко жакын. Кудай сактасын. Тозокко жакын. Бул битирлик, сараңдык. Кошунаңыз кары сурап туруп, 500 сом, 1000 сом. Чынын айтканда, кээ-бирлер үчүн чоң акча, кээ-бирлерге арзыбаган акча. Кошунаңыз үчүн өтө чоң негизги сумма болгондугу үчүн сизден 500 сом кары сурап келди. Бул болбойт, бул кошуна. Өткөндө мага мындай кылып койгон деп, анын кайсы бир сизге жакпаган мүнөзүн бетине тутуп бербей коюшуңуз сиздин сараңдыгыңыз. Мейли сизге андан мурда дагы сизден карыз алып бербей койгон. Эгер ошону кечирип берсеңиз, анда Аллах Таала сиздин күнөөңүздү кечирип берет.
Берешендик ушунда жоомарттык. Сизден бирөө карыз алды, бере албай калды, улам эле кодолоп эле аркасынан барып эле чукуй өрбөй. Алы жетпегендигинен, чамасы жетпегендигинен бере албай атат да, Аллахым мен кечирдим. Кимде ким бендеден алынуучу карызын өзү сыяктуу инсандан алынуучу карызын кечип берсе, Аллах айтат: "Я абди, эй бендем, сен жоомарттык кылып атасың ушул инсанга. Сен жоомарттык кылып атасың өзүң сыяктуу инсанга. Эгер сен ушинтип жоомарттык кыла турган болсоң, анда менин жоомарттыгымды көрүп тургун. Истигфар менен, намаз менен, орозо менен, зекет, хаж менен кечирилбей турган күнөөңдү өзүң сыяктуу инсанга жоомарттык кылгандыгың үчүн мен дагы жоомарттык кылып кечирдим" дейт Алла. Кандай сонун сыпат, кандай сонун сапат. Ошон үчүн Аллах өз сөзүндө: "Инна хаза дин иртадайтуху ли нафси ва лан юслиху илля ас-саха ва хуснул хулq фаакримуху бихима." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтан риваят кылат. Аллах өз сөзүндө хадис кудусиде: "Мынабул мен силерге сунуштап, ыролоп силерге берген ислам дин, мен өзүм ыраазы болуп силерге сунуштадым ушул ислам дин менен жаша" деп. Ислам динди эки эле мүнөз менен оңдоп жаша. Эки эле мүнөз менен исламда кооздолуп жаша, сулууланып. Биринчиси кайсыл десе, ас-саха, жоомарттык, берешендик, айкөлдүк. Экинчиси хуснул хулq, көркөм мүнөз. Фаакримуху бихима, ушул жоомарттык жана кулк мүнөз менен ислам динди мыкты ажарын чыгарып жашай бер. Көрсө, жоомарт инсандын мүнөзү сулуу болот экен. А мүнөзү сулуу инсан ал жоомарт боло алат деген түшүнүк. Экөө бири-бирине эри чаркак мүнөз. Биздин бабаларыбыз, ата бабаларыбыз бир сөз сүйлөсө, жөн сүйлөгөн эмес да. Азыр деле айтып калат анча-мынча аксакалдар. Ошол аксакалдардын аягы суюлуп баратат. Ой, раматылык, анын тилинде мөөрү бар болчу да деп калат. Анын тилинде мөөрү бар эле да. Сүйлөгөн сөз ушунчалык эбей эле да деп. Өзү бабаларыбыздын баарында эле ушундай тилинде мөөр болуп келген. Азыр эле ушул мөөр кол көткөндөн баштап эле тилде эч нерсе жок болуп калды. Тил сумсак болуп калды. Тилден мындай ширелүү сөз чыкпай калды. Кол мөөр көткөндөн баштап, мөөр кол көткөндөн баштап тилден мөөр кетти жаштардын азыркы баарыбыздын. Карабайсыңарбы? Илгерки бабаларыбыз эмне деген? Түстүүдөн түңүлбө деген. Буну жөн айтып коет өзү. Түстүүдөн түңүл. Семичке чаккандай сүйлөйбүз да. Түстүүдөн түңүлбө дегени сулуудан эмес. Ахлагы, кулк, адеби мыкты инсанбы түңүлбө, ошон менен достошо бер, ошон менен кудалаша бер, кыз берип, келин ала бер, достошо бер, карыз бере бер жана карыз ала бер. Аны менен бир дастарканда отуруп сапарга чыга бер. Түстүүдөн түңүлбө. Ошонун аягы жакшы болот деген. Карабайсызбы кандай сон? Хадиске дал келген макал. Абдуллах ибн Умар Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Хулукан юхиббухум Аллах азза ва жалла ва хулукан юбгидухум Аллах азза ва жалла. Пайгамбарыбыз айтты. Эки мүнөз бар, Аллах аны аябай сүйөт, жактырат. Силердеги эки мүнөздү Аллах жактырат дейт. Дагы бир эки мүнөз бар силерде, Аллах андан аябай жийиркенет, ушунчалык жек көрөт. Демек, жийиркенген мүнөздүн ээсин да кошуп жек көрөт. Фа аммаллазан юхиббухум Аллаху таала, Аллах сүйгөн, Аллахка жаккан силердеги эки эң мыкты мүнөз, фа хуснул хулуqi ва саха, кулук мүнөз жана берешендик. Аллахка жаккан. Бизде айттым го жанагы, бабаларыбыздын тилинде мөөр бар. Берген Кудайга жагыптыр дейт. Бере бер. Ал кошуна сиз менен катташпайт, тыкылдасаңыз эшигин ачпайт, сиз менен таптагыр мамилени үзүп койгон. Момун болсун, мусулман, мейли кафир болсун, мейли таныш чоочун болсун, бере бериңиз. Берген Кудайга жагыптыр дейт. Ва аммаллазан юбгидухумуллах, алеми силердеги Аллахка жакпаган, Аллах жийиркенген эки сыпат алгайсыл мүнөз. Фасуул хулq, жаман мүнөз. Серт. Адамдар менен тил табыша албаган. Богоз. Оозунан агыт кирип кара чыкканды богоз деп коебуз. Ошол богоз Аллах Таалага жакпайт. Вал бух, сараңдык, битирлик, ичи тардык. Бул Аллахка жакпайт. Жоомарттыкта биз
өзүбүз бирөө жарымга колубузду чөнтөгүбүзгө салып бирөөгө берип атканда түшүнөбүз да. Кадимдеги бирөө карыз сурап келет, бирөө жардам сурап келет. Берип атканда кээ бир адамдардын колу калтырап кетет. Качан берет экен ошону, кайтарып береби, бербейби? Сен берип атасың. Сен бергенде дагы эң ишеничтүү колго бердиң. Айшенебизди карабайсызбы? Айшенебизди кандай сонун. Муну үйүбүздүн кире бериш, чыга бериш жерине жазып илип койсок да аздык кылат. Айшенебиздин үйүнө сурамчы, тилемчилер же карыз сурап келгендер болуп калат деп, Айшенебиз өзүнүн үйүнө чоң кабарир, ише идишке мискти куюп туруп, теңгелерди ошого таштап койчу эле. Качан бирөө карыз сурап келсе, жардам сурап келсе, тиленип келсе, дароо жанагын бир кыпчыгыч менен алып, мискин арчып, жыттантып туруп, анан сурагандын колуна берет эле. О, бай болгур Айшене, эмнеге мындай кыласыз? Жөн эле бере бербейсизби десе, угуптур, мен муну тилемчинин карыз алгандын алаканына салган жокмун. Мен муну Аллахтын колуна бердим. Берген кайрымдуулугум, жоомарттыгым Аллахка жана периштелерге жыттанган абалда барсын деп атам. Субханаллах. Чөнтөгүбүздө 2-10 сомдук болсо, бирөө жарым тиленип келип калса, жол чыракта, светофордо мындайча, жол чыракта машина менен турасызбы, унаңыз менен. 2-10 сомдуктун кирин, тырышканын, эскисин бересиз да. Ушундай адат бар да. Экөө тең эле 10 сомдук. Жаңысын коюп эскисин берип коебуз. Ал сизге дуа кылабы, кылбайбы, кете бериң андан бата сурабай. Аллахтын колуна бердик. Мына шундай сахабалардын арасында Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам бир күнү газатка, күрөшкө чыгууда сахабалардын кедей, жупуну, курал жарагынын аздыгынан улам сахабаларына, бай сахабаларына кичине кайрымдуулук кылсаңар болот дегенден Хазрат Умар ордунан туруп, ушул жерде бир өзүмдү көрсөтүп алайынчы. Бир өзүмдү ушундай бир мактанып алайынчы. Умар деген ысым менен, берешендигим менен деп үйүнө барып, казынасындагы сактап койгон алтын, күмүштүн бүт бардыгын этегине момундай кылып көтөрүп келди. Ушундай кылып көтөрүп келди. Бир бурчуна. Пайгамбардын алдына келип төгүп, "Я Расулаллах, болобу?" дедилер. Пайгамбар жылмайып, "Умар, бул эмне кылганың? Үйүңө калдыбы бирар нерсе?" Хазрат Умар айтты, "Я Расул, Аллахтын элчиси, кыжалат болбоң. Такыр кыжалат болбоң. Үйгө дагы ушунчасы калды. Бала чакама жетет, кенен жетет жашообузга." Деп сүйүнүп отурганда Абу Бакыр араң басып келди. Хазрат Абу Бакыр. Ал эки кийиминин этегин аркасына кылып, аркасына толтуруп келди. Куржун сыяктуу кылып, кап сыяктуу кылып. Расулуллахтын алдына келгенде адеп менен отуруп, акырын этекти кое берип, төгүп ордунан турганда пайгамбар, "Абу Бакыр, ойбой, мунун көп го. Үйгө калтырдыңбы бирар нерсе бала чакаңа?" дедиле. "Я Расулуллах, үйгө мындан намыктысын калтырдым. Үйгө Аллахтын ыраазылыгы менен Мухаммад пайгамбардын сиздин ыраазылыгыңызды калтырып койдум" деген. Карабайсызбы, кандай сонун сөз, не деген сабак, не деген үлгү, өрнөк. Эмне кандай кылып атат? Анткени ал ошонусу менен бейишке кирип кетет. Субханаллах. Кээ бир адамдар жоомарттык кылууда чын эле чабалдык кылат. Берешендик, кайрымдуулук кылууда чын эле чабалдык кылат. Кантип? Кудай сактасын, эми көзгө көрүнбөгөн момун мусулмандын бир түбөлүк душманы бар. Алейхи ла'на, шейтан, Аллахтын каргыш тийгир шейтан. Ал жөнүндө Аллах өз айтасында билlah: "Эш-шейтану я'идукумул фақра ва я'мурукум бил фахша." Садақаллахул азим. Угуп койгула дейт Аллах. Бул шайтан силерге кедейликти айта берет, кедейликти эстетип, жүрөгүңөргө эстетип, коркута берет, үркүтө берет, сестенте берет, жана чочута берет. Бирөөгө ушул 5000ден 2000ин берип кое турган болсок, кедей болуп калгандай, өзүмө керек болуп калат деп корко беребиз. Анткени жүрөккө улам шайтан сайгылап, бербе, өзүңө керек бул, өзүңө керек деп айта берет деп. Бул мен сөзүм эмес, Аллахтын сөзү.
ويأمركم بالفحشاء. Силерди чөнтөңөрдө акчаны силерден кедей, жетим жесилерге бердиртпей, шайтан يأمركم بالفحشاء, бетбактыкка, бузукулукка жумшай берет. Ушундан көрө арак сатып албайсыңбы? Ушундан көрө зинага барбайсыңбы? Карабайсыңбы кандай сонун акчаң бар деп, улам инсандын көңүлүнө ушундай жаман нерселерди, азыктарды шайтан салат. Берешендик кылып койгон, берешендик кылышың менен шайтандын мойну шылкыйып, ушул жерде менин сөзүм эп болбой калды. Башка күнү азгырам деп дагы кайтып кетет. Ошол учурда Астагфирулла. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sadaqallahu azim. Alema Allah bolsa силерге кечиримди гана убада кылат. Кечиримди гана берсең кечирем деп атат Алла. Бергин эле сенин күнөөң кечирилип калсын. Ва фадла артыкчылыкты. Бергениңе жараша эмес, сен бергенден бир канча эсе мен бергениңдей жана бергениңден мыктысын кайтарып берем деп Аллах убада берет. Wallahu wasi'un alim. Анткени Аллах аябай кенен, аябай билимдүү. Барын билип турат. Ошон үчүн Аллах өз сөзүндө хадис кудисиде «Я абди анфиq, я абди анфиq, унфиq алейк». Эй бендем, кайрымдуулук кыла бер. Кайрымдуулук кыла бер. Мен да сага кайрымдуу боламын. Бирок менин кайрымдуулугум сенин кайрымдуулугуңа таптакыр окшошпойт. Же сенин кайрымдуулугуң менин кайрымдуулугума таптакыр окшошпойт. Сен берсең инсандык кылып бересиң. Бирок мен бергенимди эч качан милдет кылбаймын. Сен бергенде милдет кыласың. Бирөөгө айтышың мүмкүн. Тетигини көрдүңөр, ошого бергем деп бир мактанып алышың мүмкүн. Бирок мен эч кимге айтпай берем. Мен ушундай берешеммин дейт Алла. Мага ибадат кылып атканга деле рызкы берип атам. Мага ибадат кылбай тим болбостон ширк кылгандарга дагы рызкы берип атам. Имандууга берген өмүрдү мушрикке деле берип атам. Муъминге берген рызкыдан керек болсо мушрикке көбүрөөк берип атам. Сыноо үчүн, анын эртеңкиси азап болуп түгөнүш үчүн. La havle ve la kuvvete illa billah. Ошон үчүн Аллах өз аятында Астагфирулла. Мен заллази юқридуллаха қардан хасана фаюдаифаху лаху аضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Биздин бергенибиз бирөөгө кимдир бирөөгө берсек, кимдир бирөөгө жакшылык кылып койдук. 100 сомун кичине көмөктөшүп койдук. Айтор ушундай бир кылган жакшылыгыбыз көп. Ал кийин буйрса 100 сомдук, 200 сомдук мамиле кылат биз менен. Өткөндө салам айтып өтөт. Бир жерге келсе орун бошотуп берет. Дайым эстеп турат да. Дайым эстеп турат. Аллах сиздин берген 100 сомуңузга жараша мамиле кылып, 100 сомчо кылып бербейт. Өз аятында Астагфирулла, Бакара сүрөсүнүн 245-аятында. Мен заллази юқридуллаха қардан хасана. Ким Аллахка көркөм карыз бере алат? Мен бирөөдөн карыз сурасам, эртең келиңчи. Кече берип эле деп, ал акчасы турат. Турат чөнтөгүндө. Ушинтип мени жубатып жөнөтөт да. Аллах мен заллази юқридуллаха қардан хасана. Ал эми ким инсандардын ичинен Аллахка көркөм мыкты карыз бере алат? Ким карыз бере алат? Эгерде ким Аллахка карыз бере турган болсо, фаюдаифаху лаху аضعافا كثيرة. Бендесинен алган карызын Аллах Таала ошондой кылып бербейт. Эселентип инсан бенденин акылы жетпей турган кылып кайтарып берип коет. Сахабалар сурашканда, я Расулла, Аллах бизден карыз алабы? Кантип? Пайгамбар түшүндүргөн. Өзүң сыяктуу инсанга мыкты мамиле кылып, жакшы жардам кылып, берешен жомарт кылып, сенден карыз алган инсандарга мыкты мамиле кылып бере албаса, чамасы жетпесе,
кечирип кое турган болсоң, ушул Аллахка берген карызың деп эсептелет. Аллах сенин бирөөлөргө карыз берип ала албай калганыңды башка жактан, башка өңүттөн эселентип кайтарып берип коет. Бирөөгө 2000 сом берип алып, кечирип коюп, "Болду, мен кечтим. Ичиңизден Аллах берет бул жактан" деп, эртеси мен туруп алып, "Каяктан 20 000 келип калат экен" деп тиктей бериш, бул өзү аңкоолук. Эшикти ачып келет, "Абы бирөө жарым, же жокпу?" Бирөө сана "Ассаламу алейкум" десе, "Ушул берет мага, бир болсо ушул берет" деп, Алла жакшыбы деп өтүп кетсе, болбой атат го биягы. Деп ушинтип изденүүнүн өзү аңкоолук. Рызкы деген ал сиздин ден соолугуңуздун мыктылыгы. Рызкы деген Аллах Таала берип атканы. Ал кырсыктан сырт жашап атасыз. Балдарыңыздын ден соолугу чың, эсен, аман. Атаңыз бар, апаңыз бар, бир туугандарыңыз менен карым-катнаш мыкты болуп атат. Эл менен мамыр жумурда эң тынч өлкөдө жашап атышыңыздын өзү бир учурдагы бирөөгө берген карызыңызды сурабастан кечирип койгондуңуздун жообу деп билиң. Аллах өз аятында Алхамдулилlah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Садақаллаху алейхи. Кимге кандай кайрымдуулук кылсаңар, Аллах Таала анын ордун андан да мыкты нерсе менен толуктап турат. Кыжырат болбо. Бере бер. Капчыгыңдаңды бере бер, Аллах толот. Аллах өзү толуктоочу. Анткени Аллах кайрымдуулук кылуучулардын ичинен эң мыктысы. Абу Хурайра риваят кылып атат, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга момундай бир окуяны айтты. Байнама ражул ямши бифулат минал ард фасами'a саутан фи сахаба. Бир күнү бир киши ээн эрмен чөлдө бара жатты. Мээ кайнаткан аптаптуу ысык. Ооба. Кокустан, асмандагы булуттан үн чыкты. Кадыресе үн чыкты. Адамга угулуп. Асқи хадиқата фулан. Баланчынын бир ысымды айтты да, бир ысымды. Баланчынын багын суугар деген үн чыкты булутка. Кадимкидей. Аны жерде бара жаткан жанагы киши угуп таң калды. Бая эле бул, чайыттай эле бул. Алакандай болгон булут каяктан келип калды? Андан үн чыкты ушундай. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماء في حرة. Bir учурда баягы булут жылып жөнөдү. Ал киши таң калып тиктеп турду. Аябай алыска барып, нөшөрлөгөн жан жаадырганы кишинин көзүнө дана көрүнүп турду. Бир жерге барып, суусун төктү. فإذا شرج من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. Ошентип өзөндөн кадимкидей шорголоп, шаркырап, тимеле анын үстүндө бир чоң башат, бир булак бардай суу токтоосуз агып атты. Аңгыча ал киши да келип калды. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. Бу суу каяка барат экен, агып деп, арыкты бойлоп келсе, бакка келип такалды. Бактын ичинде бир киши кетменинин сабына эгин коюп, жөөктөргө сууну буруп коюп, шоргологон жамгырда далысын нымдап суулап турган экен. فقال له يا عبد الله ما اسمك. Жанагы жолоочу таң калып, "Ey Аллахтын кулу, сизге салам болсун" деп саламдашкандан кийин, "Ысымыңыз ким?" деп дароо эле ысымынан сурады, ал акыбалын сурабай туруп. "Кал фулан." Ушундай деп бир ысымды айтты. "Ал-исм аллади сами'a фи сахаба." Ал ысым баягы булуттан чыккан ысым эле. فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي. Багбандагы жолоочуга карап, таңыркап, "Алла акыбал сурашпай эле ысымымдан баштап сурадыңыз. Тынчтыкпы? Эмнеге мындай сурап атасыз?" فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هو ماء. Мунавыл жамгырды саңа берип аткан, жаадырып аткан булуттан бир аз мурда мен сенин ысымыңды уктум. Аллахтын буйругу менен баланчынын багын суугар деген үндү уктум эле. Ошол ысым сиз болуп чыгып атпайсызбы? فما تصنع فيها. Бу булут дагы сизге баш ийип, Аллахтын буйругу менен, Аллахтын айкөлдүк жоомарттыгы менен ушинтип берип жатса, башка жерге жаабай, сиздин гана багыңыз ушинтип жаан болуп атат.
Мунун сыры эмнеде? Amma iza qult hada, aytqanыңызды эми түшүндүрүп берейин эми. Fa in anzur ila ma yakhruj minha fa atasaddaq bi thuluthi wa akul ana wa ayali thulutha wa arud fiha thulutha. Угуп туруң, тууган. Мен буга аябай көз саламын ол багыма. Саресеп салып, камылга кылып, аябай теримди төгөм. Бирок тербей туруп, жыйнабай туруп түшүмүн. 1/3 бөлүгүн шаардагы, айылдагы жалаң, кедей, муктаж, жетим жесирлердин барына болду. Чакабыз да толду, кырман да толду, дегичекти берем. Ва акул ана ва аяли сулиса. 1/3 бөлүгүн өзүмдүн бала чакам менен сатып, тириликке кийим, кече жана башка ибадаттар ушудан жумшайм. Ва арудду фиха сулиса. Калган акыркы бөлүгүн ушинтип, мына багымдын кашагаларын, тосмолорун жаңалаймын, дары-дармек менен, көң менен жана башка нерселерди ушинтип жакшы караймын. Карабайсызбы? Не деген мыкты жооп. 1/3 бөлүгүн. Бирөөнүн 10 тонна алмасы болсо, 3 тонна 300 килограммын бирөөгө берир. Биздикилер кыйла эле ооруп каласың да. Келип эле бирөө 3 тоннасын отурганда көчүгү менен отура каласың да, шылк эле такымдарын кармабайчы. Кыйлан ары бары бере каласың да. Тияктан бирөө градусын алып келип, бияңа коя калып, бияңа жакшы элесиңби? Аман эсенсиңби? Кичине дармекти ичип алчы дегенде гана өзүңө келиши мүмкүн. Өзүңдөн алма, багыңдагы алманын 3 тоннасын бирөө терип кетип барса, жаман болосуң да. Бирок ошондо Аллах 3 тоннага 300 тонна, 3000 тонна, 3 миллион тонна бергенге кадир. Бирок эчеле келбей атат да, баягы жылы 3 тонна бергендин 30 тоннасы келелек дегендин өзү ушинтип күтүүнүн өзү кем акылдык. Кайтты. Хидаятка түштүңүз. Күнөө кечирилип атат. Балдар мыкты, кабыл чыкты. Адамдар менен мыкты иште жашап атасыз. Ушунун өзү кайткандык да. Эң негизгиси күнөөнүн кечирилиши ал миллиарддаган нерседен өйдөрөк турат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам адамдардын арасынан эң жоомарт айкөл эле. Эң айкөлү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзү эле. Караңыз. О Аллах. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам кайра эле ушул Рамазан айы келгенде айкөлдүгү өтө мыкты болуп кетчү. Айкөлдүктүн эң мыкты жагы бар. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам эч качан бирөө жарым сурап келсе, жок деген эмес эле, жок деген сөздү өзү пайгамбар билбейт эле деп риваят кылат. Жабир радиаллаху таала анху. Бул وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Өздөрүнө жетиш тартыш болуп турса да, өздөрүнөн көрө өзгөлөрдү артык көргөндөр мыналар мыкты, жоомарт, мыкты айкөлдөр. Мына ушул чыныгы бейиштик, бейиштиктин сыпаты да бар, сапаты да бар мында. Караңыз эми. Bir күнү bir ай чырайлуу такыба кыз bir жигитке турмушка чыкты. Алар очор бачар болуп мыкты жашай баштады. Бирок негедир кыз көп өтпөй күйөөсүнүн сараң экенин, ага чейин билбеген bir жаман, жийиркеничи сараң мүнөзү бар экенин байкап калды. Негедир келинчегине дагы катаал мамиле кылып коет эле. Сарптоого келгенде келинчегине дагы сараңдык кылып, битирлик кылып коет, ичтардык кылып. Күндөрдүн bir күнүндө күйөөсү базардан, жумуштан келе жатып, тоок сатып алып келди, союп, өтө семиз, өтө мыкты. Бүгүн bir ушуну жейле. Карачы кандай сонун деп, өтө шилекейди куюлткан мыкты тамак кылып келинчеги даярдап, эми гана дасторконго коерде эшикти кылдады. Келинчеги эшикти ачып, бирөө турат го. Бирөө турат го деди. Муну тоок нетинен кичине bir санын бере калсам, жок. Берилбейт, мен муну өзүм жейм деди. Муну ошентип үйүнө келген тилемчини бербей, эшикти ачканда тамактын жыты чыкканына ушунчалык шилекейи жууруп куюлуп, баягы сурамчы ошол боюнча артка кайрылды. Берсек болот эле да, ошол. Берсек болот эле да деди. Чабалактап келинчеги ары бери чуркады. Мындан башка бере турган нерсеси жок эле, чын эле. Анткени ал күйөөсүнүн андай катаал мүнөзүнөн эч нерсе бере алчу эмес. Арадан көп өтпөй мүнөзүнүн катаалдыгынан
Güyösöke ajırashıp ketip, andan keyin gelinge Allah dagı bir mıktı münözdögü, mıktı sapatdagı jigitти tuş kıldı. Aga turmuşka çıkıp, öte sonun yaşadı. Münözü sonun, ibadatı toluk. Bir günü bul usul güyösü, öte semiz sonun toğ alıp gelip soydurtup, kazanga bıçırtıp, dastorkonga emi gelinçe alıp gelip koygonda, eşik tıkılladı. Sırtka çıkıp gelinçege, kayra girip bile, gözünden akkan jaş eğigenen ıldı tamçılap atkanın görüp güyösü, emni boldu? Emni boldu sağa? Söktü be, tilledi kimdir bir? Yok. Emni boldu? Uruşpaysız bir? Yok. Başımdan bir okuya ötken. Menin murdağı kүйöm menen uşintip kuduşunday toğuktu bışırıp dastorkonga koygonda bizin үйge bir tilemçi gelip eşit açkanda dastorkondogу toğuktun jıtı, tamaktın jıtı barганdan al şiлекей kuyulup bere salgılaçı kursagıma kıynalıp kettim degenine karabay kүйöm berbey koygon ele. Şuncalık oşol gün eske düştü, anan da andan da jamanı oşol kүйöm azır tilemçilik kılıp keliptir dedi. Oşol kүйöm tilemçilik kılıp keliptir. Bir alsak bolabı je bir albaysızbı dediler. Eşke oşol boyunca bütün toğuktu alıp çıkıp berip durup, jеңiz kursanız toygozuңuz dep jaap durup, kelinçegin çekesinden öptürüp, oşondogу tilemçi men bolчумун da dedi. Senin kүйөөң toğuk berbey koygondogу bayakı жылдагы tilemçi men bolчумун da. Men. Kıcırat bolbo. Biz daim jomartligibizdi körsete berебиz. Dep çek jubayının çekesinden sılap göңүlүн kötürdü. Ayköl bolsok, jomart bolsok, Allah bizge albatta ayköl jana jomart. Sadaqallahul azim ve sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afve fa'fu anna ya rahim bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.